Кымбаттуу менин 2-классымдын окуучулары. Саламатсыңарбы? Бүгүнкү сабакка даярбызбы? Азаматсыңар. Биз бүгүн адабий окуу сабагынан Боорукер кыз деген Уркаш Мамбеталиев аттуу улуу манасчы чыгаан акыныбыздын чыгармасы менен кенен таанышабыз. Бул сүрөттөгү инсан биз айтып жаткан улуу манасчы чыгаан акын Уркаш Мамбеталиев деп аталат. Демек, ырдын автору. Ал эми сабагыбыздын максаттарын атай өтөлү. Чыгарма менен толук кандуу тааныша аласыңар. Талдоо жүргүзгөнгө үйрөнөсүңөр. Түшүнүүңөрдү айтып берүү менен бирге эске тутуу жөндөмдүүлүгүңөр өнүгөт. Жаратылышты сүйүүгө, ага аяр мамиле жасоого, боорукерликке тарбияланасыңар. Балдар, мен тартып жаткан чыгарманын башкы каарманы. Аты Айша. Ал абдан жароокер, чечкиндүү, өтө боорукер кыз. Биздин бүгүнкү ырыбыздын башкы каарманы классыбыздагы жакшы окуган Ангелинадай, Фаридадай, Фатима, Айзерек, Аяна, Жазминага окшогон боорукер Айша аттуу кыз болмокчу. Биз Айшаны боорукер кыз деп жатабыз. Эми силерге суроо. Кандай адамды боорукер деп атоого болот? Кана оюбузду бөлүшөлү. Бирок силер үйдүн ичинде да бир нерселерди колуңар менен кармадыңар да. Калганын кармак үчүн Азаматсыңар. Силер боорукер адамды жакшы ажыратып билет экенсиңер. Биз эми ырдын тексти менен таанышабыз. Жол бөгөп кокус, жолукту кайдан, жон ылдый чуркап, жолборстой тайган. Эликти жалгыз качырып келет, кутула албай бечара безет. Түйүлүп аттап, түндүктөй жардан, ал күткөн белем адамдан жардам. Тайгандын тишин салдырбай кандуу, короого кирип камалып калды. Үй ээси кармап, соёлу деди. Этине ширин тоёлу деди. Боорукер Айша буркырап турду. Сойбо, ата, чыркырап турду. Атасы кыздын капасын басып, короонун оозун кеңири ачып, өткөргүн деди өмүрдү кызык, жылт берди элик жылдыздай сызып. Айша чын эле боорукер бекен? Туура, боорукер экен, Ошонун натыйжасында эликти аман алып калды. Анан жаратылышты коргой алды. Биз дагы Айшадай жакшы сапаттарга ээ болобузбу, балдар? Азаматсыңар. Анда темабызды бышыктоо үчүн Айшанын оң сапаттарына кластер түзүп көрөлүчү. Ортодогу турган кыз биз окуган боорукер кыз Айша болот, балдар. Анын оң сапаттарын санап өтөлү. Сүйкөмдүү экен, Боорукер. Жароокер кыз экен. Чынчыл кыз экен, балдар. Акылдуу, тарбиялуу,
Анан да эң башкысы чечкиндүү кыз экен. Менин сүйүктүү кичинекейлерим. Чыгарманы түшүндүкпү? Баракелде. Анда сөздүк дептериңерди алып чыгып жазгыла. Тайган. Бул сөздүн мааниси аң улоого ылайык иттин түрү. Сүрөттөгү тайгандын сүрөтү. Экинчи, безет. Мында качып чуркайт деген маани жатат балдар. Тема түшүнүктүү болсо, үйгө берилген тапшырманы алгыла. Силер дагы балдар, Айша сыяктуу жакшы иш жасаганыңарга ишенем. Ошол тууралуу чакан текст түзөсүңөр. Мисалы, мен чымчыкка уя салып бергем. Кантип салгам? Ошону айтасыңар. Бүгүнкү сабагыбыз жемиштүү болду деп ойлойм. Көрүшкөнчө.